Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Базакова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Мас абалында унаа башкарган айдоочулардын жосунсуз жоруктары, тартип сакчыларына баш бербей, чуу көтөргөн бейбаштардын окуяларын чагылдырабыз. Биз менен болуңуздар. Рейд түшүндү болду жеке. Катуу кармаган түшүрүп албай. Жа 2 мүнөт билесиз. Могу өткөнчө. Результаты мынакей. Ичпеген кишиники моундай кызыл болуп калат. Рапопортто кылгандан кийин мына бияка сиздин өзүңүздүн үйлөгөнүңүз бияка серный кислота кошулат и марганцовка кошулат. Мына уже резко положительно. Ну, знаете, я так сидела и выпила 5 литров камса. Потому что майские праздники, я расслабилась, и почему бы и нет, я столько, работаю, я могла себе позволить выпить 5 литров камыза. Это не так, чтобы я прям так села и выпила. Я могла там готовить. Камыза, реакция положительная. А мне здесь или здесь? Нет, вот здесь. Мурат Бековна. Токтоткон учурда чындап эле айдоочудан аралыктан эле спирт ичимдигинин жыты келип, автоунаа Масалиев көчөсүнүн кесилишинде жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Трубочку, чтобы в воде были позывки. Водители Мас абалда айдаган, ошонун үчүн наркология келип кирбейм деди. Ошонун негизинде сизди чакырып атабыз. Жүрүңүз эже. Я имею право, гражданское право. Хорошо, доктор. По Конституции есть у меня право отказаться. Хорошо, ошонун ичине кирип отказ кыласыз. Ошонун ичине кирип отказ кыласыз. Дальше сумса. Проверим результаты через это. Сиз көрүп жаткан түздөгү Nissan маркасындагы автоунаа патрулдук милиция кызматкерлер тарабынан айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотулган. Без права останавливать, потому что я ничего не нарушал. 40-я машина меня остановила, я записал. Обязательно. Еще раз говорю, меня 40-я машина без причины остановила, абсолютно без причины. Сиздин оозуңуздан спирт ичимдигин жыты келип атпайбы? А он что? Аппарат или Ну, ошо наркологияга алып барып Еще текшерип, я привожу пример. тастыкталса, автоунааны салып берип атасыз. Нет. Я стоял, машина стояла. А он сдалека подошел ко мне, говорит, типа, ты пил. Я ему говорю, ты что, определил сдалека? Чиптен на чивин. Моя машина стояла, еще раз говорю. Моя машина стояла. Телефонный. Я на телефон записал Телефонный человек. өчүрүп коет предложение. Смотрите. Görüyorsunuz? Вот, запишите. Вот человек. Стоит. Моя машина стоит.
Вот 40-я патрулька. Человек стоит. Моя машина. Я шел пешком. Он меня, еще раз говорю, он меня просто так остановил, говорит. Типа, я пил, я ему говорю, ты что, может, сдалека определить, то, что я пью или хожу, или что? Он говорит, вот моя машина стоит. Или вы просто стоите, захотели, остановили, да? Он меня остановил, да без проблем, если докажешь, без проблем. Жоқ, она стояла просто. Обязательно глаза светит. Выруби, либо мы, я говорю еще раз. Вы уже же столько сняли, по-моему, достаточно. Человек в невменяемом состоянии, понимаете? Ну зачем вы вот включаете? Я уже вам все сказала. Я мама его. Айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө барган учурда айдоочу текшерүүдөн өткөндө баш тартып мыйзам шартына көндү. Айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө барган учурда наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экендигин тастыктады. Ал учурда унаа айып короосуна токтотулуп, айдоочуга түшүндүрүлүп, айып пул толтурулуп берилди. Айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнүн тесттин корутундусунун негизинде айдоочунун мас абалында экендиги тастыкталды. Ал учурда унаа айып короосуна токтотулуп, айдоочуга тиешелүү айып кагазы толтурулуп берилет. Жогорудагы айдоочу Ибраимова көчөсү менен северный направление кетип аткан линейный көчөсүнүн эсилишине токтотулган биз тараптан. Айдоочунун оозунан спирт ичимдигинин жыты келип жатканынан биз айткан талаптарга кичине баш ийбестиктерин көргөздү. Автоунаасы да чип ключ менен отолот экен, телефонный приложение менен өчүрүп коюп талаптарга баш ийбей. Наркологияга алып келип спирт ичимдигин тастыктагандан кийин спирт ичимдигин ичип алып унаа башкаргандыгы аныкталып, азыркы учурда автоунаа айып короо токтотулуп жатат. Штраф 33 миң сом штраф аныктады. Азыр бияка отуруп атты жанына байкем. Эрем төлө айдабай жатпайбы? Конокор бар, иностранецтер бар деп баштады. Байкем жанына отуруп профсоюзный станокта, аркан айдап. Отуруп байкем, кандай. Рахметтер. Бияка отуруп жанына. Силерди кошо айдатайын? Бүгін Бишкек шаары ичинде рейд бакыс жүрүп жаткан учурда биз тарабынан Land Cruiser токтотулган, Toyota Land Cruiser. Биз текшерүү учурунда правасында төлөнбөгөн штрафтар бар себебинен айып короосуна алынып келинди. 33 миң сом төлөнбөгөн штрафтары бар экен. Бизге баш ийбестигинен анан пресса кызматкерлерин чакырганбыз. Мыйзамдуу чара көрүлүп жатат азыркы учурда. Айып короосундабыз. Атта жаңылыктар ушулар болду. Сиздер телегүзөт программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.